Саламатсыздарбы 7 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен 5 главанын 1 темасын үйрөнмөкчүбүз. Бул жерде 5 главада кыскача көбөйтүү үчүн формулаларын да жатканда формула аркылуу биздин мисалдарыбызды дагы тезирээк жолдон кандай чыгарабыз ошол нерселерди үйрөнөбүз. Анда эмесе биринчи темабыз эки туюнтманын суммасы жана айырмасын квадратка көтөрүү. Мындайча квадратка көтөрүү дегенди үйрөнөбүз. Анда эмесе баштайлы сабагыбызды. А плюс Б'нын квадраты. Бул эмне болот? Экөөнүн суммасынын квадраты. Квадрат каякта болот? Кашанын сыртында болот. Эгерде бизге ушундай суроо бере турган болсо, биринчи бунун формуласын жазайлы. A'нын квадраты плюс 2 көбөйтүлгөн AB плюс B'нын квадраты. Бул эмне биздин формулабыз. Ушул формуланы салып коюп чыгарсак болот. Эгерде арасы плюс боло турган болсо, бул жерибиз биринчинин квадратка көтөрүп плюс 2AB плюс B квадрат деп жазсак болот. Же буну далилдесек да болот. A плюс B'нын квадраты деген сөз эмне? A плюс B'дан экөө бар деген сөз. Буну A плюс B'ны көбөйтөбүз кимге? A плюс B'га. Бул эмне? Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү болот. Ар бирине көбөйтүп чыгабыз да буну. Буну A'га, анан B'га да көбөйтөм. Көбөйтсөм, A'ны A'га көбөйтсөм, A'нын квадраты плюс AB плюс AB плюс B'нын квадраты. AB'дан канча бар? 2 бар. A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат. Не болдук? Эгерде A плюс B'нын квадратыны өзүнө 2 жолу көбөйттүгөндө квадрат көбөйтүп чыксак, A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат келип чыгат экен. Демек, биз буну ар дайым ушинтип көбөйтүп отура бербей, эмне формулага салып коюп, буну жаттай өзүндөй айтканда, биринчинин квадраты плюс 2AB плюс B квадрат деп койсок болот. Эми экөөнүн арасы минус болсо, анда эмне болот? A квадрат минус 2AB плюс B квадрат. Бул да эмне? Формула. Эгер арасы минус боло турган болсо, биринчинин квадратка көтөрөбүз, минус 2 көбөйтүлгөн AB плюс экинчинин B'нын квадраты дейбиз. Буну да далилдейли. A минус B'нын квадраты деген сөз эмне? A минус B'ны A минус B'га өзүнү көбөйт деген. Көбөйтө турган болсок, бул жерде эмне болот? A'нын квадраты минус AB. Бул жерден көбөйтө турган минус AB плюс B квадрат болот. Неге B квадрат болду? Минусту минуска көбөйсөк эмне болот? Плюс болот. Анда 2 минус A эмне болот? A квадрат минус 2AB плюс B квадрат. Эмне болду? Буну дагы далилдеген болдук. Эми карайлы. Биринчи мисалыбызды карайлы. 8x плюс 3-тün квадраты. 8x'ga 3 кошулбайт. Кошулбай турган болсо аны формулага салабыз. Формулабызда эмне? Биринчинин квадраты. Биринчи жүз канчасы бизде? 8x. 8x'тин кашагап жазабыз. Квадрат плюс формулада эмне бар? 2 бар. 2 көбөйтүлгөн A'нын ордуна жазам мен? 8x көбөйтүлгөн B'нын ордуна 3 жазам. 3 плюс 3-тün неси? Квадраты. Барабар. 8x'тин квадраты, 8'in квадраты 64, x'in квадраты x квадрат деп жазылат. Плюс 3-ünü көбөйтөм бул жерден. Ал жерде экинчиге көбөйсөм 6, 6-ны 8 көбөйсөм 48. 48x плюс 9. Не болду? Биз мисалыбызды чыгарган болдук. Кийинкисин чыгарайлы. Экинчи мисалыбыз. Кайсы формулага? Экинчи формула салабыз. A квадрат минус 2AB плюс B квадрат дегенге. A'быз 10x'тин квадраты минус 2 көбөйтүлгөн 10x көбөйтүлгөн 7y плюс 7y'тин квадраты деп жазам. 10x'тин квадраты бул жерден 100x квадрат. Бул жерге көбөйтсөк, 140x плюс 7 квадраты
14 y kvadrat. Ne oldu? Biz daha kvadratқа көтеріп алдық бұл мисалымызды. Эми, üçüncü misalımız. Minus 5a minus 4'tün kvadratı деп тұрады бұл жерде. Bunu теңдеш түрде жазып алсақ болады. Қайтып жазып алсақ болады. Minus 5a minus 4'tün kvadratı неге барабар? Plus 5a plus 4'tün kvadratına барабар. Эмне үчүн? Далилдейли, мисал үчүн дейли. Minus 5 minus 4'tün kvadratı ne болот бұл жерден? Minus 9 болот. Minus 9'un kvadratı кандай? Plus 81 болот. Не себептен? Минустун квадратқа көтөргөндө 10 сан чыгат, минустун минуска көйткөн үчүн. Ушул эле жерде эми 5 plus 4'тün kvadratı ne болот? 9 болот, 9'un kvadratı бул дагы 81. Демек эмне экен? 2 бүтүнү бар экен. Minus 5 minus 4 5 plus 4. Эмне экен айырмасы? Нечисинде жок экен. Мындайча теңдеш түрдө жазып алсак болот экен. Демек, мен ушул үчүнчү түрдө мисалдар келип калдырган болсо, буну теңдешini өзгөртүп алсам болот. Мисал үчүн буну кантип жазып алсам болот экен? 5a plus 4'тün kvadratына бул барабар. Анда ушуну эле ачып койсом болот, бизге оңойраак болот, 5a'нын квадраты плюс 2 көбөйтүлгөн 5a көбөйтүлгөн 4 плюс 4'тün kvadratı. 25a kvadrat 10 plus 40a plus 16 kvadrat boldu. Жаздык. Эгерде буну минус бойдон эле болот, бирок эгер убактыңар дагы көбүрөөк кетип калышы мүмкүн. Буну минус бойдон эле болбойт эмес. Өзгөртүп албайлы. Анда эмесе 859 мисалыбыздын б'син иштейли. b minus q'nun kvadraты дейт. Формула салайын. Биринчинин квадраты, b'нын квадраты минус 2 көбөйтүлгөн формуласы бар 2. Биринчиси b, анан q плюс q'нун квадраты. Не болду? p квадрат минус 2pq плюс q квадрат. Формуласы лазымындан биринчиси b'нын квадраты плюс 2 көбөйтүлгөн b көбөйтүлгөн 3 плюс 3'тün квадраты. Бул жерде эмне болот? b квадрат плюс 6b плюс 9 болот бул жерде. Г'сын иштейли анда. 10'нун квадраты минус экен бул жерде. 2 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн c плюс c'нын квадраты барабар 100 минус 20 c плюс c квадрат деп жазабыз. Эми 862 мисалыбызды карайлы. Биринчиси a'нын квадраты дейт. Дагы ким? 5y квадраты минус 2 көбөйтүлгөн 5y көбөйтүлгөн 4x плюс 4x'тин немеси квадраты. 5y'тин квадраты бул жерде эмне болот? 25y квадрат минус 40x плюс 4'тün квадраты 16x квадрат болот бул жерден. Кийинкисин иштейли d'сыны. A'сы кайсы? 5a квадрат экен. Анда 5a'нын квадраты арасы плюс экен. 2 көбөйтүлгөн 5a көбөйтүлгөн 1 бөлү 5'ти 5b экен. Плюс 1 бөлү 5'тин 5b'нын немеси экен? Квадрат экен. Мында бул жерден 25 a квадрат бул 5'тер жоюшса болот, Ким калат анда? 2 ab калат плюс 1 бөлүнгөн
b'nin kvadraты bunu 1 bölü 5'tin b'nin kvadraты бұл не болады? Бұл жерде b бөлінген 5'tin kvadrat desek болады. Бұны не? b kvadrat bölінген 25 деп жазып қойсақ болады. Ол жерге b kvadrat bölінген 25 деп жазсақ болады бұл жерде. Кейінгісі минус x плюс 5'tin kvadraты дейік. Егер ушундай суроо келип калса эмне кылабыз? Минус x'tin kvadraты дейбиз биринчи санын плюс, бул жер плюс да 2 көйтүлгөн минус x көйтүлгөн 5 плюс 5'tin kvadraты дейбиз. Минус x'tin kvadraты эмне болот? Плюс сан чыгат. X квадрат минус бул жер эмне болот? 2'ni 5'e bölsek 10 minus 10x plus 25 болот. Эгерде буну дагы оңойраак жолдон иштейм десеңер, минус x плюс 5'tin kvadraты орун алмашуунун сумма өзгөрбөйт, анда буну 5 минус x деп жазып алсаңар да болот, квадрат деп. Бул эмне болот? 25 квадрат плюс 2 көйтүлгөн 5 көйтүлгөн x, бул жер минус болот. Плюс x'in kvadraты болот. 25 kvadraт минус 10x плюс x kvadraт. Бул экөөнүн айырмасы жок, экөөнүн ордун алмашып койсок боло берет. Мындай чыкканда ушинтип чыгарсак болот. Бүгүн биз эмнени үйрөндүк? Кыскача көбөйтүүчү формулаларынан эки туюнтманын суммасын жана айырмасын квадратка көтөрүү. Мындай чыкканда туюнтмалардын суммасын жана айырмасын квадратка көтөрүү. Мындай чыкканда кошуусун жана кемитүүсүнү эмне кылабыз? Квадратка көтөрүүнү үйрөндүк. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.